Бүгүнкү күндө мына азыр биздин комиссия, жарандык коргоонун комиссиясы 2 күн ичинде толугу менен ошол эки жүргүзүлүп жаткан иштери, тынчтык мезгилдеги пландардын аткарылышы, алардын бекилиши, тиешелүү жоболорунун иштеп чыгышы, жеринде ошол эки штабынын түзүлүшү, штабтын формированияларынын окулушу боюнча толук биз маалыматтарды алабыз. Жана ошондой эле ар кандай кырдаалдарда ошол эки мамлекеттик ишкананын кызматкерлеринин өздөрүнүн жүрүм туруму жана өздөрүнүн алып жүрүү боюнча эрежелерди канчалык деңгээлде баягы освоить эткен, ошолордун баардыгы тең толугу менен текшерилип чыгат. Ошонун жыйынтыгы менен биз баа беребиз. Сага приказы штабной учение. Штабной учение канча күндүк болду? Бул бизде бир күндөгү болду менен. Албетте, өзгөчө кырдаалдар багыты боюнча биз кызматкерлердин арасында инструктаждарды өтүп турабыз, ар дайым машыгуу өтүп турабыз. Мисалы айта кетсем, март айында эле өрт коопсуздугу боюнча машыгуу өттү. Бул машыгууга аэропорттун өрт өчүрүүчү автоунаасын чакырдык. Ошол аэропорттун өзүнүн пожарный бригадасы бар, ошолорду да чакырдык. Анан медициналык биринчи жардам кандай берилет, ошол тармак боюнча машыгуу өттү. Негизи ар бир мекемеде деги эле адамдын өмүрү бул эң баалуу нерсе да, ошондуктан адам өмүрүн сактоого, мүлктөрдү сактоого өзгөчө кырдаалдар, учурлар болуп калса, ошол моменттер менен кандай күрөшүү бул абдан маанилүү. Азыр комиссия ишин жыйынтыктап, жакшы эле жыйынтык чыгат деген ойдобуз. Ишканада жарандык коргонуу боюнча иш-чараларды, жарандык коргоонун даярдык планында бекитилген пландардын негизинде иш алып барганга аракет кылабыз. Бардык документтерди убагында иштеп чыгып, тактап койгонбуз.